Жеңишбек Түсіпбеков, siz ayttыңыз. Yani 3 milyard somdu процентке беріп атасыз. Шондан 1 миллиард 300 миллион жылына дивиденд алабыз атасыз. Туурабы ушунуңуз же туура эмеспи? 10 миллиард 900 болуп атат негизги акчабыз биздикичи. Ошонун 30%ын биз баягы банктарга бул пенсиянын топтомо бөлүгү. Мына азыркы берилип аткан пенсиянын акчасы эмес, муну адаштырбашыбыз керек. Бул баягы ар бир пенсионердин именной акчасы. Бул пенсионер убага келгенде ошону чыгат. Сиз абдан туура айтып атасыз. Бирок бул жерде кичине цифраңыз туура келбей атат да. Жана 10 миллиардтын 7 миллиардтын банкка берип, жана баалуу кагазтарды алабыз деп атасыз. 3 миллиардына 1 миллиард 300 миллион алабыз деп атасыз. Сиз 3 миллиардка туура айттыңызбы? Ошону туура эмес. Бул жерде 10 миллиард 900 негизги акчасы болду 16-жылдын аягында. Ошонун биз болсо 70%ын баалуу кагазга салдык. 30%ын коммерциялык банкка баягы депозитке койдук. Ошондон экөөнүкү бириккенде 1 миллиард 309 миллион киреше алдык. Ошентип айтпайсыз анда. Значит, 13% алат экенсиңер да. Годовой туурабы? Ошондо сиздин салган коммерческий банктарга ошол мезгилде финанс министрлигине бергениңер siz 10-20% деп айттыңыз, бирок ал туура эмес болуп атат. Сиздики 11, 10%, 10,5% менен салат экенсиңер. Ушундай да туурабы? Проценттүүлүгү боюнча 14-7 болуп чыгат 16-жылдынчы. Эч качан чыкпайт 14. Кандай чыгат? Сиз эсептебейсизби? Мен эсептеп берем. Мен аябай эсептегенди абдан жакшы билем. Мен эсептеп берем сизге 14. Сиз ондон өзүңүз жанакы 10 миллиард 900 миллион болуп атат. Эсептесеңиз чыкпайт калат ошондончу. Бул жерде макул, хорошо, аныңыз туура. Бирок ушул силер салып аткан накопительный фонддон башка дагы акча барбы же жокпу? Накопительный фонддун акчасын гана ушундай жолдо колдонобуз, а пенсиялык акчасын биз ай сайын жыйнап, пенсиянын ай сайын төлөмүнө жумшайбыз. Рахмат, анда мен ушуну билейин дедим эле. Мону тактап жанакы экөө бириккенде 1 миллиард 300 миллион турбайбы? А сиз болсо жанакы жерден 3 миллиардтан эле жанакыны айтып койгондо мен ойлоп аткам, калган акчанын баарын соцфонддун работниктерине берип атат деп. Чоң рахмат. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Силердин эмеңерди колдойбуз. Рахмат.